Урматтуу депутаттар, адамдын тагдыры деген оюнчук эмес. Равшан Жээнбеков. Анын үстүнө Конституциялык соттун маанилүү мүчөлөрүнүн биринин тагдыры бүгүн каралып атат. Мен ойлойм, ар бир адам турмушунда кайсы бир жерден адилеттүүлүк издейт. Эгерде биз парламент ушул маселеде адилеттүү боло албасак, анда биз чөнтөк парламент экенибизди дагы бир жолу далилдейбиз. Европа кеңеши, Венециялык комиссия, граждандык коом, сот боюнча бардык бейөкмөт уюмдар бүгүнкү күндө Клара Сооронкулова алып аткан мамилени президент тарабынан, башкаруучу коалиция тарабынан адилетсиздик экенин бардыгы басым жасап айтып атат. Эгерде бүгүнкү күнү биз бардыгыбыз президент Атамбаев айткандай эле дежур парламент болуп, Клара Сооронкулованы чакырбастан туруп ушул жерден тагдырын чече турган болсок, анда бүгүнкү күндө адилетсиздик издеген адамдар, жарандар, соттор кайсы жерге барат? Эгерде парламент бүгүнкү күндө Клара Сооронкулованы ушул жерге келип укканга мүмкүнчүлүк түзүп бербей турган болсок, мен ойлойм, кандай болсо да урматтуу депутаттар, мен бардыгын түшүнүп атам. Бардыгыңарга басым болуп атат азыр. Бардыгыңарды чакырып алып ар кандай сөздөрдү айтып атышат. Биз кандай чечим кабыл алсак дагы Сооронкулованы ушул жерден укканга мүмкүнчүлүк түзүп берели. Келсин, сөзүн айтсын, андан кийин чечим кабыл алалы. Рахмат.